Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Фрунзенский кичи районунда жайгашкан жаңы домдун 3-этажынан сатыла турган квартира жөнүндө информация бермекчимин. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү, келесиздер жашайсыздар, бардыгы жакшы, даяр квартира. Ремонттору дагы сонун. Дареги, мен турган жер Фрунзенский. Сатылуучу квартирабыз ушул жаңы домдун 3-этажында жайгашкан. Стройкомпания Ырыс Ордо. Дареги, Фрунзенский. Бул жак Жыннах көчөсү. Ылдый тарапка түшсөңүздөр, Алымбек Татка көчөсү менен кесилишет. Жыннах көчөсү, жогору тарапка чыксаңыздар, Курманжан Татка көчөсү менен кесилишет. Менимче түшүндүңүздөр, стройкомпания Ырыс Ордо. Сатылуучу квартирабыз жаңы домдун 3-этажында. Достор, сиздер 3-этажга чыгып, эшикти ачып, бисмилла деп туруп кирип келе бересиздер. 2 бөлмөлүү, 80 квадрат метр. Техпаспорты бар, суусу, свети, газы, отоплениясы бардыгы центральный. Ажаткана, душ, кухня. Мына жак болсо барыңыздар билген спальная, ана жак конок бөлмө. Жүрүңүздөр, ушул жактан баштайлы. Буюм тайымдардын 80% калат. Эске алыңыздар. Эми калтырса сиздерге эле жакшы. Келесиздер, жашайсыздар. Этажда, тем более ходовой. Анан ар бир комнатанын өзүнүн отдельно кондиционери бар экен. Ошону да айтып койду дейси. Жакшы. Жаркыраган жылдыздуу квартиралардын бири. Мына жак болсо спальная. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Вообще мощный экен квартира. Люстраларды койгона. Жакшы. Эми кухняга кирели. Жеңелерибиздин офиси. Нар жагы болсо балкону. Ушундай сонун квартира. Калат бардык нерселер. 80% калат да. Эсин номерин экранга жазып койдум. Анан басым кымбат дебеңиздер. Себеп дегенде азыр арзан нерсе жок туугандар. Азыр бардык нерсе кымбат. Азыр арзан нерсе жок дегендей. Так. Да, эмне маалымат берейин. Бул жак ошо тапа-талка шкаф жасалган, колдон келишинче. Мына жакка да шкаф жасалган. Квадрат метри 80 болтат. Ар бир квадрат метри $1350 бааланды. И бул айтылыш баасы түшүрүп берет. Санузелдери теплый пол. Жаркыраган жакшы квартиралардын бири экен. Эми бул жакка өтө турган болсок, мына ажаткана, мощный аристомдорду коюп, раковиналарды коюп койгон. Да, эмне маалымат берейин туугандар, айтыңыздарчы. Болду, окшойт менимче. Келип көрүп кетиңиздер, телефондо бүтө турган иш эмес. Бул жакта эси жер үй алып аткан, ошол себептен сатка коётам деп эле айтты. А так өзү нолдон ремонт кылып, качественный кылып жашаган квартиралардын бири. Сата турган ою бар, жакшы түшүрүп берет. Сата турган ою бар. Сүйлөшүп, содулашып, келишип мындай алсаңыздар болот.